Nooruz майрамын жөрөлгөсүз элестетүү кыйын. Арча түтөтүп, айлананы ысырыктап, тазалоо азыркы кыргыздардын турмушундагы табигый нерсе. Ал эми Nooruz күндөрү бул жөрөлгө массалык мүнөзгө ээ болот дагы, адаттагы майрам болуп жаткан жерде ума эне болуп аластоо жөрөлгөсү жасалат. Жер жарылып чөп чыксын, желин жарылып сүт чыксын. Асманда жылдызым болсун, жерде кыргызым болсун. Nooruz алды үй жайды тазалап, короо жайды ирээтке келтирип, жакшы тилек менен дастаркон жайылып, тамак берүү салт болуп калган. Жаңы мезгил саясий партиясынын жалпы жамааты дал ушул күнү Алга элим жаңы конушунун тургундары менен бирге баары бир короого биригип, боорсок жасап, кой союп кан чыгарышты. Бул майрам маанайды көтөргөн жаздагы жаркын майрам болгондуктан бири-бирине жакшы каалоо тилектерин айтышып, жасалып жаткан баардык нерселерин жакшылыктарга ырымдашты. Ошо эл ичинде бара чакалы саман болуп, иштеген ойлогон ой максаттарыбызга жетип аман бололу. Үйрөн бутагыбыз өз орундары менен өз эл журтунда болуп, аман эсен болушун. Байыртадан бери белгиленип жаткан Nooruz майрамына карата атайын тамактар даярдалат. Айта кетсек, дасторкондо 7 түрдүү даамдан турган тамак болуусу шарт. Бирок бул ар бир үй бүлөөнүн жеке мүмкүнчүлүктөрүнө жана улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша болот. Совет доорунда ачык майрамдоого тыюу салынбаса дагы, катуу тартипке көнгөн жарандар Nooruzду өзгөчө шаан шөкөт менен белгилей алган эмес. Кыргызстандын аймагында 1925 жылдан баштап 1991 жылга чейин расмий белгиленген эмес. Эгемендикти алгандан кийин гана жылнаамага киргизилип, майрамдала баштаган. Эл бул күнү жаңы кийим кийинип, чоң казанды тегерете жаңылыктарды, келечектерди катыра талкуулап, жаштар селкинчек тээп, ырдап, бийлеп, шаан шөкөт менен белгилешет. Ошентип Nooruz жалпы алып караганда эмгек майрамы гана болбостон, маданий жаңылануунун, эски мурастарды сактоо майрамы катары жашап келүүдө. Барар жеринен багайтсын. Эл журтун сыйлаган, этегинен жалгаган, артынан мал айдаган жакшынакай кыздарымдан болсун. Бишкек шаарындагы Алга элим конушунун тургуну Клара апа дал ушул Nooruz күнү небересин турмуш жолуна узатууну ырымдаган. Анткени акыркы кездери кыз узатуу тою деп аталганы менен ата-бабалардан сакталып калган кыз узатуу жөрөлгөлөрү колдонулбай баратат. Кыз узатуу кыздын айылында эртең менен күн чыккан маалда башталат. Жеңелери кыздын чачын экиге бөлүп өрөт. Баягы эл сыйлаган эшикте калбайт дейт. Сен ошо барган жолдошуңду сыйлап, ошо жерде агарып көгөрүп, ошо жердин үйрөн бутагын улап, ошо жерде баш көз бөлүп ошо жака ошо кайын журтуңа сиңимдүү, жугумдуу, күйүмдүү келиндерден болуп атам. Ай жеңеси кызды сураганга кымызды суусаганга берди, келип калыптырсыздар, кызыбыздын көрүндөгүн бериңиздер эми. Кыз бала көбүнчө апасына караганда жеңеси менен сырдаш, курдаш болот деп, ага бой жеткенде күйөөгө кеткенче карап, көз салуу жеңесинин негизги милдети болгон. Чоңоюп калган селкини жигити менен жолугуштурган, табыштырган дагы жеңелери болуп, кыз узап жатканда шаан шөкөттү аларга уюштурушат. Апалары, жеңелери, эжелери батабызды берип коелу. Амин. Амин. Жолуңар сыдыр болсун, жолдошуң алгыдыр болсун. Күйөө ала, биз кызыбызды берип атабыз. Ата-энем силерге тапшырдык. Кудайым силерге бакыт берсин, ынтымак берсин. Эки жака тең караган күйөө ала болбойсен бизге бала бол. Биздин кызыбыз силерге келин болбой кыз болсун. Өкөңөрдүн бактыңар үчүн эки куда жакшы ынтымакта катташайлы. Кыргыз элинин жакшы салттары колдосун. Ошол кыргыз элинин салттарына баш ийип, өкөңөрдүн бактылуу болушуна тилектешмин. Амин. Дал ушул күнү Сапар Жапаровдун үй бүлөсү дагы Nooruz күнү небересинин тушоосун кесүү каадасын жасоону чечишкен. Небересинин тушоосун кесүү үчүн Сапар аба кошуна элди бала бакрасы менен чакырып, күн менен түн теңелген дал ушул улуу күнү бата алууну чечкен. Nooruz майрамы кайдан келбесин, анын символдору менен ритуалдары эмнени билдирбесин,
кайсы ишенимге таандык болбосун, бул майрам миңдеген жылдар бою жер бетиндеги көптөгөн элдердин чыныгы элдик майрамы катары калууда.